33 бөлүм. Кыйратылбаган кыйратуучу, таланбаган талоончу, кайгы сага. Сен кыйратып бүткөндөн кийин өзүң да кыйратыласың. Сен талаптоноочулугуңду токтоткондон кийин сени да талаптоношот. Теңир, бизге ырайым кыл. Биз сенден үмүттөнөбүз. Таң сүргөндөн тартып, биздин каруу булчуңубуз боло көр. Кыйын кыстоо күндөрдө биздин куткаруучубуз боло көр. Сенин коркунучтуу добушуңдан элдер качышат. Сенин улуулугуңдан уруулар чачырайт. Силердин олжоңорду 40 аяк жыйнагандай жыйнашат. Олжоңорго чегиртке тийгендей тийишет. Жогоруда жашаган Теңир улуу. Ал Сионду адилеттикке жана акыйкаттыкка толтурат. Ошондо сенин коопсуз күндөрүң келет. Куткарылуу, акылмандык жана билим мол болот. Кудайдан коркуу сенин байлыгың болот. Мына, алардын күчтүүлөрү көчөлөрдө кыйкырып жатышат. Тынчтыктын элчилери катуу ыйлап жатышат. Жолдо рейин калды. Саякаттап жүргөндөр жок. Ал келишимди бузду. Шаарларды кыйратты. Адамдарды баркалбай калды. Жер кайгырып кургап жатат. Лебанон маскара болуп, соолуп калды. Шараон чөлгө окшоп калды. Башаан менен Кармел жалбырактары түшүп, жылаңач калды. Азыр мен турам дейт Теңир. Азыр өйдө турам. Азыр көтөрүлөм. Силердин боюңарда чөп бар. Саман төрөйсүңөр. Демиңер от, ал өзүңөрдү жалмайт. Элдер күйүп жаткан акиташтай болушат. Кыйылган тикенектей болуп отко өрттөлүшөт. Алыстагылар менин эмне кылаарымды уккула. Жакындагылар силер да менин кудуретимди таанып белгиле. Сиондогу күнөөкөрлөрдүн жүрөктөрү түшүп калды. Кудайсыздарды калтырак басты. Биздин арабыздан ким жалмаган от ичинде жашай алат? Биздин арабыздан ким түбөлүктүү жалындын ичинде жашай алат? Чындыктын жолунда жүргөн, чындыкты сүйлөгөн адам жашай алат. Талаптоноодон тапкан пайданы жек көргөн, парадан колун тарткан, кан төгүүнү уккусу келбей кулагын жапкан, кыянаттыкты көргүсү келбей көзүн жумган адам жашай алат. Ал бийиктиктерде жашайт. Анын баш баанасы адам баралгыс аска. Ага нан берилет, суусу түгөнбөйт. Сенин көзүң падышаны бүт сулуулугу менен көрөт. Алыскы жерди көрөт. Жүрөгүңдө коркунучтар тууралуу эскирүүлөр гана калат. Каттоо жүргүзүүчү кайда? Салыкты таразага тартуучу кайда? Мунараны карап чыгуучу кайда? Мындан ары каардуу элди так эмес, ачык эмес, таң калаарлык, түшүнүксүз тилде сүйлөгөн элди көрбөйсүң. Биздин майрамдык чогулуштар өткөн Сион шаарыбызга көз чаптыр. Сенин көздөрүң бекем жыйын чатырын, бейпил турак болгон Иерусалимди көрөт. Анын мамылары эч качан жулунбайт. Анын бир да арканы үзүлбөйт. Ал жерде биздин улуу Теңир дарыялардын ордуна, жазы каналдардын ордуна болот. Ал жерге бир да калактуу кайыр кирбейт. Чоң кеме өтпөйт. Анткени Теңир биздин сотубуз, Теңир биздин мыйзам чыгаруучубуз, Теңир биздин падышабыз. Ал бизди куткарат. Сенин аркандарың бошоп калды. Мачталарды кармай албайт, парустарды тарта албайт. Ошондо чоң олжо бөлүнөт. Аксактар да талаптоногонго барышат. Ошондо тургандардын бири да мен ооруп жатам деп айтпайт. Ал жерде жашаган элдин күнөөсү кечирилет.